Жигиттер, бүгүнкү тема фара боюнча толук маалымат алабыз. Андыктан туугандар, бул жакта эмнеге түрдүү лампочкалар. Эми ушул лампочкалар спиральдүү лампочкалар. Мына ушул лампочкалар 3 моделден турат. Бул жерде жазылып турат. Биринчи галоген. Галогеновый деген бул спирали бар лампочкаларды бардыгы галоген деп айтылат. Экинчи ксенон. Ксеноновый өзүнчө система чыңалган разряд менен жанат. Үчүнчү LED плата менен жанат. Мына ушул үчөөнү кенен сүйлөшөбүз. Андыктан бул жерде заводской ваттарын сразу жазып койдум. Галогеновый лампочкалар заводской ватт 55 ке 60 болот. Ксеноновыйлар базасы 55 ватт, лампочкасы 4300 кельвин болот. LED 30 ваттан башталат. Заводской негизи 30 ватт болот. Фараларды туугандар, фараларда маани бере турган нерсе, бул жерде фараны карасак, бардык лампочкалар ар түрдүү, бири-бирине окшобойт. Бул жакта номерлер турат: H1, H3, H4, H7, H8, H11. Бул туугандар, бул лампочканын чоңдугу эмес, балким ар бир лампочканын модели. Мындай айтканда, лампочканы качан сиз фарага салганда, ошол фараны карматылган жерлери, держательдери ушул жердин номери. Мындай айтканда, H4'түн ордуна H7 түшпөйт, H3'түн ордуна H1 түшпөйт. Ар бир моделдин өзүнүн орду бар. Демек, биз бул H1, H3, H4 буларды жатташыбыз керек. Кайсыл көрүнүштөгү лампочканын модели кандай жана анын ваты кандай. Бул жакта айтып кеткендей эле, бул спиральдүү лампочкалар болуп саналат дагы. Булардын бардыгынын ваты 55 ватт. Ал эми 60 ватт кайсыл десе, мына H4'тө эки контакттуу лампочка болуп эсептелет. Ближний 55 ватт, дальний 60 ватт. Ушул заводской фаралардын эле мына ар бир модельге, мисалы H1, H3, H4, H7 ушулардын ар бирине эле бул спиральдын ордуна ксеноновый система же болбосо LEDовый система орнотсо болот. Жана заводской ксенондор дагы бар, заводской LEDтер дагы бар. Алдыда ошолор тууралуу толук сүйлөшөбүз. Жигиттер, мынакей лампочканы мен түшүндүрө кете турам. Негизи бул үйдүн лампочкасы, бирок үйдүн лампочкасы менен обычный машинанын галогеновый лампочкасы экөө негизи бирдей эле жайгашкан болот дагы. Мен силерге ушул жерде түшүндүрө кете турган бир нерсе. Обычный галогеновый лампочкалардын именно бул спиралынын үзүлбөй көпкө чейин иштеп бериши үчүн бунун ичинде сырткы абага салыштырмалуу мына экинчи номерде смесь газов деп турат. Өзгөчө бир атайын смесь газ салынган болот дагы. Ошол газдын эсебинен бунун чыңалуусу чыңалып, яркий көт жана сиз лампочканы качан колуңуз менен кармап кыймылдатканда, титрегенде ошо ичиндеги ысып турган спирали ошо сместин негизинде кысылып турат дагы, үзүлбөйт. Эгерде сиз мына ишени бир аз сындырып, трешина кылып туруп анан жандырсаңыз, бул спирали 1 секунд, 2 секундта эле үзүлүп калат. Бул дегени, бул спиральдын жанып иштеши үчүн бунун сырткы лампочкасы бүтүн болушу өтө маанилүү. Ошонго көңүл бурасыңар жана бунун лампочканы кол менен кармабаш керек деген нерсеге мисал келтирип кетейин. Буну эмне үчүн кол менен кармабаш керек? Азыр бул стекло качан бул жарык бергенде бул стеклодон 100% өтүп кетет. Эгер бул прозрачный болсо, эгерде сиз буну кармап койсоңуз, сиз отпечатка пальцыңыз түшөт дагы, мунун жылуулугун бул кандайдыр бир пайызын муну катмарда алып калат дагы. Бул ишенин дагы өзүнүн эрий турган температурасы бар. Ошол температурага чыгып кетет. Чыккан мезгилде мына ушул жерден пропускать этет. Ошондо ичи карай күйүп калат. Ошол себептен кандай гана лампочка болбосун, суу эмес, май эмес, тряпка менен кургатып, бармак издерди өчүрүп, андан кийин иштетишиңер керек. Бул галоген, LED, ксенон айырмасы жок. Лампочка аттуулардын бардыгы ошондой. Эми туугандар, бунун мисалы лампочканын канчалык деңгээлде качественный экенин дагы именно ошол спиральдын жайгашышынан билип алсак болот. Мисалы айтканда, домашний лампочка менен машинанын лампочкасынын өкүмү бирдей эле болгону, бул спираль оригинал лампочкаларда турган держательдери, спиральдары, ушул турган объеманын центринде бир кыл формада болот. Канчалык так ортодо тура турган болсо, ошончалык лампочка жарыктыкты так берет.
Мындан келип чыгып тургандар, эгер арзан лампочкалар өзү эле билинип калат. Бул лампочканын сырты дагы бир аз башкача формада, кармап турган креплениялар дагы бир аз башкача. Ошол себептен туугандар, ошонго маани бересиңер. Мен силерге азыр бир оригинал лампочканы алып көрсөтөм. Бул лампочка көрүнөбү? Лампочка көрүнүп аткан болсо, мынакей бул спиралин караңыздар. Мисалы бул оригинал болуп эсептелет дагы. Бунун канчалык деңгээлде мынакей түз турат. Эгер оригинал болбосо, эми албетте болот. Бир аз эми эмне деп коет? Прямо лазердей түз турбайт. Главный суть мына ушул нерсе спирали. Именно центрде туруш керек. Эгер центрде бир ише турат да, эки ише. Ушунун оң жагына же сол жагына жылып кете турган болсо спираль, анда уже жарыгы башка жака чачырап калат. Ошол себептен мунун канчалык түз турушу лампочканын сапатын сатып коет. Ошондуктан лампочка алганда спираль канчалык деңгээлде түз турат, ошонго карап туруп текшерип алсаңар дагы болот. Андан кийин оригинал лампочкалардын именно бул карматкан держателдери аябай катуу, плотный болот. Андан дагы бир модель. Андан кийин бул жеринде лампочка тууралуу толук маалымат жазылган болот. Кайсы жактын лампочкасы, канча вольт, канча ватт, ал үчүнчү маселе. Жана бул контакттарынан дагы билинет. Контакттары оригиналдардыкы плотный болот, кыймылдабайт. Андан кийин негизи любой эле фирманын оригинал лампочкасын колдоно бересиңер, анан ошол жерде бир маселе жаралат. Китай жакшыбы, Россия жакшыбы, Германия жакшыбы? Туугандар, лампочканы көп убакыттан бери чыгарып жүргөн жаратуучулардан алсаңар, мисалы заводдордон эң жакшы. Мисалы германский же болбосо дагы японский лампочкалар илгерте чыгып келет. Ошон үчүн мен ушундай оригинал брендтерден алууга дейм. Бирок Кытайдыкы анга караганда 2 эсе же 3 эсе арзан. Бирок азыркы күндө Кытайлар жакшы чыгарып атат. Кытайлардыкын дагы алып колдонсоңор болот. Кытайдын жакшы жери сизге дайыма доступный, арзан. Так, сабак улантабыз. Демек, лампочка, простой лампочканын көрүнүшү ушундай болот. Туугандар, мынакей 3 лампочкабыздын айырмасы кандай? Бул туугандар галогеновый лампочка, обычный эле ичинде спирали бар лампочка. Бул болсо биздин ксеноновый лампочка. Бул болсо светодиод. Мындай биздин тил менен айтканда азыркы LED лампочкалар. Туугандар, булардын бири-биринен айырмасы, бул галогеновый спирали лампочканы плюс-минус прямой берес, спирали жанып иштей берет. А ксеноновый лампочка иштеши үчүн буга атайын чыңалдырып бере турган блок керек. Ал блок ксеноновый блок деп аталат дагы, ал 35 ватт менен иштейт. Ал 35 ватт токтолуп 4300 кельвин чыгарып берет. Ошол 4300 кельвин менен бул лампочка жанат. Бул лампочканын иштеши шокердин искрасы сыяктуу эки искра чыгарат дагы, бири спираль менен келип, экинчиси астынан келип, ошол эки искранын ортодо учурашкан жеринде химический газ бар. Ошол газ болгон жерде учурашканда, ошол учурашууну дагы да чыңалдырып берет дагы. Ошол үзгүлтүксүз берилген искранын себебинен анан жарык пайда болот. Бул ксенон система ошондой. А LED болсо галогеновый сыяктуу эле өзүнүн аркасында кичинекей блок управлениясы бар. Ошол токту стабилдештирип берген стабилизатору. Ошонго эле 12 вольт берилет. Мындай айтканда лампочка өзү комплект, блок слогу менен комплект болот. Булардын заводской ватты 30, заводской ватт блоктуку 35, лампочканыкы 4300 кельвин. Булардыкы заводской 55 ватт ближний, 60 ватт дальний болот. Эми туугандар, ар бирине жеке-жеке киребиз. Автомобильный галогеновый лампочкаларда байкайбыз, бул жерде номерлер турат. Мына ушул кандай номерлер бар болсо, ар бир эле ушул модельге ушул күйө турган жери спираль галоген болуп, ксенон, LED болуп, мына ушул жери өзгөрө берет дагы, бирок именно креплениясы өзгөрбөйт. Азыр мына H1 деген балким лампочканын эмес, именно ушул лампочканы карматкан местанын номери. Бул жерде дагы мынакей H4 дегени, H7, ошол именно бул лампочканы крепление кылган жердин номери. Демек, ар бир лампочканын креплениясынын номери. Мындай айтканда, бул спиральдуу лампочкабы, ушул лампочканын ксенону дагы бар, LED дагы бар деген сөз. Ошондуктан качан сиз машинаңыз сары жанса, аны сиз каалаган убакытта ксенон же LEDке айлантырсаңыз болот.
туугандар, бул жерде мынакей лампочкалар, машинага колдонотулат бардык лампочкалардын түрлөрү мына ушул жерде бар. Байкасаңыздар, бул жерде эми R2 деп турат, H1, H3, H7 түрдүү номерацияларда турат. Бирок туугандар, мына ушул лампочкалардын ичинен азыркы күндө колдонулбай калган лампочкалар көп. Азыркы күндө жаңы машиналарга булардын ичинен саналуу эле лампочкалар кирет. Именно мына ушул ушул жерге чейин булар машинанын дальний, ближний лампочкалары. Противотуманка, ал эми бул жердеги майда лампочкалар, арканкы стоп лампочкалары, номер плафон, поворотник, айтор майда лампочкалар. Ушул лампочкалар тууралуу силер толук мындай өзүңөр телефонуңардан кирип көрөм десеңер, автомобильный все виды лампочки деп кирсеңиздер, сайттар бар. Ар бир лампочканын ваттары тууралуу толук достоверный маалымат берет. Мен кыскача айта кетейин. Бул жерде жалаң заводской лампочкалар турат. Мына байкасаңыздар, бул жерде D2R, D1R, D1S, D2S жана D4S деген да лампочкалар болот. Мына булар именно заводской ксеноновый лампочкалар. Мындай айтканда, заводской галогеновый лампочкаларда болот дагы жана заводской ксеноновый лампочкалар. Мындай айтканда, завод ксенон лампочка менен чыгарган машиналар дагы бар. Бирок азыркы күндө ксеноновый көп убакытка жетпейт. Ал өтө чоң высокий температурада иштегендиктен фаранын ичин күйгүзүп коюп атат. Ошол себептен азыркы жаңы машиналарга ксеноновый эмес, галогеновый машиналар коюлуп келип атат. Ошондуктан азыр бул турган лампочкалар негизи эле общий эле 2010 чейин жакшы коюлуп келген дагы 2010дон баштап ошо булар азыраак колдонулуп, азыркы күндө эң акыркы модельдеги машиналардын көп эле бөлүгү 80% десем болот биолинза деген лампочкага өтүп баратат. Бирок бул боюнча биз түшүнүк алышыбыз керек. Эмне үчүн? Себеби бизде ал 2010го чейинки машиналар азыркы күнгө чейин ремонт болуп атат. Ошол себептен биз бул тууралуу жакшы маалымат алышыбыз керек. Бунун номерлерин негизи жаттап алсаңар силерге жакшы, жаттай албасаңар дагы практически жүргөндө ар бир эле машинадан чыгарган лампочкаңыздарды ватын, амперин карап туруп, ошого жараша лампочка алып келип салсаңыздар болот. Туугандар, арканкы лампочкалар боюнча айта кете турган болсом, бул жерде караңыздар, бессокольный, бул жерде сокольный. Бул жерде да бессокольный, сокольный. Мындай айтканда туугандар, ар мамлекеттин жаратуучулары, мисалы Япон унааларында бессокольный кетсе, немис уларына сокольный, бирок ваты башка болуп, дагы мисалы Mercedes-тики айтор ушинтип өзгөрө берет. Ар машинанын требованиясына жараша лампочкалар жарала берген. Ошол себептен бул лампочкалардын саны аябай көбөйүп кеткен. Ошондуктан туугандар, бул лампочканын көбөйгөнүнө анчалык таасирленбейбиз. Бул лампочкаларды машинанын ар кыл жеринде кездешип калышы мүмкүн. Мисалы, алдыңкы поворотник, арканкы поворотник, номерное освещение, противотуманка, салондо плафон, эшиктер ачканда лампочкалар, айтор ар жерге бул лампочкалардын ар түрү барып калышы мүмкүн. Сиз болгону ошол жердеги чыгарган лампочкаңыздын ватына карап, ошого жараша лампочка салышыңыз керек. Ксеноновый лампочканын ичи, кандай устроение? Мына көрүп турганыңарда ксеноновый лампочканын көрүнүшү D2R, D1S, D4S деп модельдери өзгөрө берет, бирок ичиндеги бул именно жарык бере турган жери бирдей болот. Демек, жарык бере турган жерди жакын алып караганда, катоды и аноды минус плюстар и эки электрод, именно искраны учураштыра турган электроддор. И бул жерде бая айтып кеткендей эле газовый, химический газовый раствор ошол жерде болот. Именно экөөнүн ортосунда искра чыкканда, ошол чыккан искраны чагылышына жардам бере турган газ. Эгерде бунда микротрешна боло турган болсо, уже бул отражение бере албай калат. И бул нерсенин дагы өмүрү барган сайын азаят. Мисалы, иштеген сайын ичиндеги смесь акырындап отуруп азаят, же болбосо нормасы өзгөрөт, электроддор баардыгы өзгөрөт дагы. Бул кандайдыр бир убакыттан кийин лампочканын жарык бериши начарлайт. Жанат, бирок жарык бериши начарлап калат. Ошондуктан бунун өзүнүн убагы келгенде алмаштырып туруш керек. Себеби бул свеча сыяктуу өзүнүн иштеш мөөнөтү бар.
Бул ксеноновый лампочканын собрунный абалы көрүп турганыңардай бул блогу. Блоку мынакей от аккумулятора минус прямой плюс через кнопка берилген болсо 12 вольт блокко кирет дагы. Блоктун ичинде ошол чыңалуу күчөп бул жака 4300 кельвин кылып чыгарып берет. 4300 кельвин лампочканын ушул жана турган жеринде учурашат дагы. Ошол жерде яркийлиги күчөп жанат. Эми бунун өкүмү сварочный аппарат же болбосо шокер сыяктуу иштейт дагы, аз эле токто киргизип чыңалдырып чыгарып берет. Бул адамды тебет. Эгер контролка менен чыңалып чыккан ток текшерсеңер контролкаңар күйүп калат. Ошол себептен бул лампочканы именно кантип текшерсеңер болот. Биринчиден эки питаниясын плюс-минус келип атабы текшересиңер. Анан кийин келип аткан болсо штекер плюс-минус тандайт. Тетир кылып сайылып калган болушу мүмкүн. Оңдоп сайып көрөсүңөр. Андан да күйбөсө анда бул лампочканы чыгарып башка лампочка салып көрөсүңөр. Эгерде башка лампочка салганда иштебедиби жаңы, анда бул блок алмашат. Эгер дагы бир маселе, бул лампочканы алмаштырганыңарда эгер блокто замыкание болсо, лампочка күйүп калуу коркунучу бар. Бирок муну текшергенде эң эле безопасный вариант ошо башка лампочка менен текшерип көрүү болгондуктан канчалык опасный болсо дагы, лампочка кооптосо дагы, бирок лампочка коюп текшергениңер жакшы. Себеби андан башка пока именно лампочканы туруп мына ошол жерде текшере турган прибор, контролька чыга элек. Ошол ксенонго кошумча айта кете турган нерсе, ксенондордо дальний ближний өзүндө бар Big Xenon деген лампочка бар. Big Xenon, ксенон айырмасы мындай туугандар, негизи ксенон бир эле жарык берет дагы, кыймылдабайт. Качан ошо бир эле лампочка менен дальний ближнийди создавать эткенде, мына ушул жерде ортосунда лампочканы кармаган держательди алдыга жылып, кайра аркага жыла турган система коюлат. Ошол системанын аты Big Xenon. Мындай айтканда, Big Xenon менен Xenon айырмасы жок. Болгону Big Xenon дальний ближний болуп ойногондо бул аркага алдыга лампочка өзү жылат. Ошол себептен да Big Xenon деп отдельно аталат. Автомобильный LED лампочкалардын негизи түрлөрү аябай көп. Бирок кандай гана LED болбосун, размери кандай гана болбосун, машинага карап өзгөрө берет. Бирок LEDтердин негизги основасы мына лампочка жанган жери бардыгы эле окшош болот жана охлаждениясы ар бир LEDте бар болот. Мисалы, мына LED дайыма кызыганда аркасынан мына муздатып турат. Бардыгы эле LEDтер ысып иштегендиктен ал ысыганда күйүп калбашы үчүн артында охлаждение сөзсүз түрдө болот. Байкасаңыздар, ар бир эле LEDте охлаждениясы менен. Кээ бирки фараларда вентилятор болсо, кээ биркилерде мына вентилятор болбойт, өзү чоң металдан жасалат да, ошо металл муздашы менен кошо муздай берет. LEDтерин кандай гана түрү болбосун, жада калса мындай кичинекей LED лампочкаларда дагы бардыгында охлаждение сурайт. Ошо платага устроенный болот дагы, плата муздаганда ошого кошулуп LED лампочкалар муздап, ошо менен көбүрөөк мөөнөткө чейин иштеп берет. Буларда дагы кандай гана LED болбосун плюс-минус тандайт. Ар бир LEDтердин плюс-минус токторун адаштырсаңар, LED күйбөйт. Ошону кайра оңдоп сайгандан кийин күйө берет. Мынакей LED лампочка кичинекей өзүндө блок управлениясы, мындай айтканда стабилизатору. Бул жакта дагы өзүнүн стабилизатору. Ошо стабилизаторунан сразу эле штекер болот. Плюс-минус бересиңер, күйөт. Мунга эч кандай чыңалуунун кереги жок. Прямой 12 вольт менен эле күйөт. Эгер питание алмашып калган болсо, алмаштырып бересиңер, күйө берет. Орун алмаштырып койгондон блоктун өзү күйүп калбайт. LEDтерге негизи азыркы күндө гарантия берилип атат. LEDтер 1 жылга чейин, 3 жылга чейин гарантия берген LEDтер бар. Анан кийин сырткары азыр заманбап мисалы линзалар бул ичине LED коюлуп чыгып атат. Негизи эле фаранын өмүрү өзү негизи мынча жүрүш керек деген өзүнүн убактысы бар. Ошонго байланыштуу азыркы эски заряд бербей аткан, жарык бербей аткан бардыгы эле эски фараларды ичине эски линзасын алып, жаңы LED линза коюу менен экинчи жашоо берип атат. Мындай айтканда туугандар, LED азыркы күндөгү эң баягындай топовый лампочкаларга кирет. LEDтин илимин жакшы алышыбыз керек. Эми LED дегенде LEDтин түрлөрү көп туугандар. LED дегенде биз бир нерсени туура түшүнүшүбүз керек. Кандай гана LED болбосун, бардык LEDтер эч кандай токту көбөйтпөй эле 12 вольт менен иштейт жана плюс-минус тандайт. Кандай LED болбосун, мындайынан уладың иштебедиби?
тетир кылып булаш керек. Анан ledтерде баягы базарда 600 сом 500 сом турган фаралар салып LED анча жарык бербейт. Акчасы канчалык кымбат болсо ошончолук качественный болот дагы. Акчасына жараша гарантия берилет. Ошол себептен LED алганда силер ошол мүмкүн болушунча гарантиясы бар LED алышка аракет кылгыла. Установка маселесинде дагы жакшы ишеничтүү кадрлар койбосо, LED бир аз эле тура эмес коюлган болсо жакшы охлаждение болбой калышы мүмкүн, же болбосо дагы андан сырткары башка маселелер болуп, вентилятор иштебей калышы мүмкүн. Айтор эрте күйүп калуу коркунучу бар. Ошондуктан LED менен иштегенде так даана иштеш керек. Анан кийин LED койгондо отдельно реле усиление кылыштын кереги жок. Потому что LED ошол өзүндөгү эле эски бар 12 вольт 55 ватт питание менен эле иштей берет. Даже сиз 55 эмес 70 ватт LED койгон чакта дагы ошол эле 55 ваттын тогу менен иштей берет. Себеби айтылышы 70 ватт болгон менен потребление ошол галогеновый лампочкаларда эле болот дагы. Өзүнүн эле зымынан келген 55 ватт ток менен иштей берет. Отдельно мындай фаранын мен ремонт менен иштейт элем, фара тюнинг кылат элем дей турган болсоңор, анда бизге келип окусаңар да болот, же болбосо бизде жакында онлайн сабактар чыгып баштайт. Мына ошол жерлерден көрүп үйрөнсөңүздөр болот.